Таян чекиткейже, чындыкка таян. Кыргыз массалык маалымат каражаттарында чоң жаңылык. Медиа мейкиндикке чыныгы маалымат агенттиги кошулду. Таян чекиткейже маалыматтык видео сайты эми Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк аренада. Таян чекиткейже маалыматтык сайты ар тармакта бирдиктүү Кыргызстан үчүн иш алып барат. Саясат, экономика, социалдык, маданий, гуманитардык иштерди жасап такталган жана ыкчам маалымат кызматын сунуш кылат. Таян чекиткейжеде мыкты аналитика, маанилүү жана актуалдуу маек, дүйнөлүк жаңылык биринчи булактан сунуш кылынат. Ошондой эле акыркы 10 жыл ичиндеги саясатчылардын ар кайсыл маалымат булактарындагы материалдарын архивдик бөлүктөн окуй аласыздар. Ал эле эмес Таян чекиткейжи менен өнөктөш болуп, ыңгайлуу ишкердикти өнүктүрүүгө болот. Ал үчүн атайын орундар каралган. Атайын пресс бөлүмүнөн пресс-конференция жана тегерек столдорду уюштурууга шарттар бар. Бүгүнкү күндө Таян чекиткейжинин кабарчылары дүйнөнүн 4 бурчуна маалымат берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Таян чекиткейжи маалыматтык видео сайты мындан 1 жыл мурун Юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, бүгүн сиздер менен окурмандар. Ким маалыматка ээ болсо, ал дүйнөнү башкарат. Таян чекиткейжи маалыматтык видео сайтынын ээси белгилүү журналист Сүйүта Соорбаева. Соорбаева Сүйүта Оңолбековна эмгек жолун Кыргыз телевидениясында кабарчылыктан баштап, 2003 жылы Коор телекомпаниясында кабарчы, 2006 жылы жаңылыктар бөлүмүндө жооптуу редактор, 2007 жылы 5-каналдын күндеми жаңылыктар кызматынын жооптуу редактору, 2008-2009 жылдары Майдан программасынын алып баруучусу жана 5-каналдын аткаруучу продюсери, 2009 жылдын мартынан 2010 жылдын апрель айына чейин коомдук телерадио берүү корпорациясынын Ала Тоо маалыматтык берүүлөр дирекциясынын директору, Жумагайрык маалымат аналитикалык программасынын жетекчиси жана алып баруучусу, Дидар программасынын автору жана алып баруучусу, 2010 жылдын 9 августунан тартып 2013 жылдын 19 июлуна чейин Ош ТВ ТРКнын башкы директору. Учурда Кыргызстан эл аралык университетинде юридикалык факультетинде сырттан окуйт. 2012 жылы Ош шаарында Альянс консалтинг окуу борборун түптөгөн. Атайын саясий темаларды чагылдыруу боюнча курстардан окуган. Ошондой эле Кытай эл республикасынын Пекин шаарындагы Батыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча радио жана теле берүү иштери боюнча башкармалыктын жогорку жана орто звенодогу жетекчилердин квалификациясын жогорулатуу боюнча курсун ийгиликтүү өткөн. Сүйүта Соорбаеванын эмгеги жогору бааланып, 2009 жылы өлкөнүн телевидение жана радио берүү тармагына кошкон салымы үчүн президенттин ардак грамотасына ээ болгон. Маданияттын мыкты кызматкери, Кыргызстан аялдар конгрессинин тандоосу менен 2011 жылы жылдын мыкты жетекчиси номинациясын алган. 2012 жылы Кыргыз Туусу гезитинин чечими менен жыл адамы сыйлыгына татыган. Ал эми бүгүн сиздерге сунушталган Таян чекиткейжи сайты бул медиа тармагында салмактуу орду бар Сүйүта Соорбаеванын дагы бир чоң долбоору. Мунун алкагында миңдеген жаштар массалык маалымат каражаттарында кадам таштап, кесипкөй адис боло алат. Таян чекиткейжи, чындыкка таян.